Оорчулук. Устат бир кесе сууну үстөл үстүнөн алып, колунан алдыга созгон боюнча шакирттеринен сурайт. Бул идиштин салмагы канчалык деп ойлойсуңар? Жооптор ар кандай айтылат. 50 грамм, 100 грамм, 150 грамм. Анда устат, чынын айтканда мунун салмагын мен өзүм деле билбейм. Бирок силерге дагы бир суроо. Эгер муну бир нече мүнөткө чейин көтөрүп турсам эмне болот? Эч нерсе болбойт дейт. А эгер 1 саат бою ушинтип тура берсемчи, колуңуз таалыйт деп айтышат. Туура таалыйт. А эгер бир күн бою көтөрүп тура берсемчи, анда колуңуздун булчуңдары чыңалууну көтөрө албай алсырап, эч нерсени сезбей чымырап, акырында бүтүндөй денеңиз дагы катуу чарчап талышат, дейт шакирттеринин бири. Туп туура. Бирок ошол бир күн бою көтөрүп тура берүүдөн эмне үчүн адам кыйналат? Же кеседеги суунун салмагы оорлошуп кеттиби? Жок, дейт шакирттер. Анда эмне үчүн көтөрүп тура бергенден адам кыйналып калат? Эч кимиси жооп бере албай, ийиндерин куушуруп тим болушат. Демек, кыйналып калбаш үчүн мен эмне кылышым керек деп суроосун улантат устат. Кесени жерге коюп коюңуз керек деп айтышат шакирттери. Туп-туура коюп коюшум керек. Мына ушул суяктуу эле силер дагы жашооңордо оорчулуктар жаралганда акыл калчап мамиле кылгыла. Эгер жаман ойду, сары сананы 5-10 мүнөт ойлонсоңор, анын залакасы билинбейт. А бирок бир нече күн бою тынбай ойлой берсеңер, анда башыңар, жүрөгүңөр ооруп, бүтүндөй дене боюңар алсырап, ден соолугуңар бузулат. Ошондуктан терс, жаман, сары сана ойлордун өз убагында бошонуу зарыл экендигин эсиңерге алгыла, деген экен устат.